телекөрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда баарыбыз кубанып, баарыбыз күтүп турган жаңы күч менен, жаңы дем менен, жаңы жаз менен жана албетте эле жаңы декорация менен Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталып жатат. Саламатсыздарбы? Туура айтасың, менин кесиптешим Санжар бардыгы жаңы деди. Бүгүн 4-чү сезонубуз башталып атат. Кайрадан сиздер менен амандашып, ушу жаркыраган жазда, күлкү күнүндө сиздер менен эфирде жолугушуп атканыбызга биз кубанычтабыз. Барсыздарбы? Менин кесиптештерим айтып кеткендей, күлкү ден соолуктун мүлкү, күлкү өмүр узартат дейт. Ар бириңиздердин жүзүңүздөрдө жылмайуу болсун деп, мына бүгүнкү берүүбүздү дагы сиздер 100% канааттандырарлык биздин коноктор келет. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, баарыбызга эле маалым, 1-апрель бул эл аралык тамаша күнү экен, күлкү күнү экен. Ошондуктан бүгүн дагы бооруңуздарга бир зарядка кылып туруңуздар, күлгөнгө даяр болуңуздар. Анткени бүгүнкү берүүбүздүн темасы мыскыл жана тамаша. Кызыктын баары али алдыда, биз менен болуңуздар. Биз баштадык. Салам Кыргызстан! Ар бир кишинин жүзүнө жылмайуу тартуулоо кандай гана керемет, Чочутасыңдай. Чочутпай эле эмнеге мен? Бирок ишенесизби? Элдер мисалы экөөбүздү көргөндө көбүрөөк күлүшөт, Ой, эки жинди деп экөөбүздүн сол деле айтпайт да. Анан бүгүн экөөбүздү ким күлдүрөт экен? Ой, азыр көрөбүз да ким күлдүрөт экен. Сиз билесизби? Билем, албетте билем. Бул азыркы келе турган биздин коногубуз Кыргызстандын атын алыс чет мамлекеттерге, кошуналаш мамлекеттерге чейин чыгарып, көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү. Жана ошондой эле 95-жылдан 2000-жылга чейин эч кимди астына салдырбай гран-при, супер куудул, ушунчалык сонун мыкты актер. Бир гана Кыргызстанда эмес, Ташкенттен окуп келген. Азыр эми өзүбүз көрөбүз. 2000-жылга чейин аябай хит болуп туруп, 2000-жылдан кийин хит болуп калганбы? Азыр өзүңдү көрөлү. Санжаранда. Туура, албетте эле сиздерди жана кесиптештерди көпкө күттүртпөй, дароо 4-чү сезонубуздун алгачкы берүүбүздүн коногун чакырууга уруксат этиңиздер. Мыскыл жана тамаша күлкү күнү 1-апрелде бул мырза чыкпаса ким чыкмак эле? Куудул, качок, красавчик Кубан Алимов. Тосуп алыңыздар. Кубан Алимов. Жакшы, рахмат. Те алыстан бери келдиңиз, жол кыйналбай эле келдиңиз. Жок, кыйналган жок, мына жол өзү кыйналып калыптыр да. Жол кыйналып калыптырбы? Мен жакшы келдим, чото жол. Жолдор мондай. Виптин эмесинде келдим го. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Мен ушу канчадан бери кесиптештерге айтып жүрдүм эле, ушу Кубанбай экебизди чакыралы. Рахмат. Күлөлүчү бир. Рахмат. Телевидениядан айланайын. Рахмат. Наконец-то! Жок, сиз ушундай. Рахмат! Кубанбай эке, бизде акча бербейт андай. Эжеке айткан келсең акча беребиз депчи, андай жок. Жок, Кубанбай эке. Анда күлкү күндө келиңиз, биздин бардык телекөрүүчүлөр бизди күтүп, сүйүп, мынакей бүгүн күлдүрө турган Санжардагы, Гүлжайнадагы, Назирада кайсы конокту чакырат экен деп суктанып атса керек. Анда эл менен учурашып, жашынакай күлкүдөн бир баштап бербейсизби? Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Амансыздарбы? Барсыздарбы? Мен ушул Кудайга миң алла шүгүр, Кудай. Назирама шүгүр. Мен айтыңыз, мен айтам. Жайнама шүгүр. Санжар, ой, көп шүгүр. Биз ошол бардык ушу КТРга кичинекей кезибизден чыкканбыз. Ошол элиме рахмат, ушу КТРга рахмат. Бизди ким тааныйт эле? Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн сиз канча миң кишини тамашалаштыңыз? Деги эле сизди бирөө алдадыбы бүгүн? Жок, мени бир жолу алдашты бүгүн да, именно. Бүгүн алдайм деп балам алдады да. Ата машинени айдап кете бериңиз, машина короодо турат деп койду эле. Эч кичи машина эмес, машиненин гүлүшү тили, түтүнү да жок. Коронун дарбазасы жок. Ачып койгом деп калп айтып коюптур, көрсө 1-апрель экен да. Анан эшикке чыгып алганда бир досум иним менен келбедимби? Анын иним машинеси дагы келатып, ада жөнөп турабы? Ада калп айтпады. Уктап кеткен экен. Эй, деди эле. Не? Десем, мен өмүр ал 120 менен жүрбөгөн машинеде. 100
60 dedi, басып бартам dedi. Жүрөм түшүп кетти, чочуп кеттим. Карасам эле 75 менен келатырбыз. 2 калпайт. А сиз өзүңүз канча кишиге калпайттыңыз? Камчы Сарбаев бар го актер, ошондон баштайт. Ошону калпайткам, телефон чалып алып күмөндүрүп айке болуп калпайткам. Камчы ден соолугуң жакшыбы? Таанып атасыңбы? Ой, ким байке, ким? Күмөндүрүп айкең болом. Камчы bir концерт коеюн дедим эле, тетиги Сейтеке бара калчы. Зал бос экен же бос эмес экенин билип кала калчы, макулбу? Эми тууганбыз да. Деп жанында эле турам мен. Болду байке, мен барып келе калам. Барса Сейтек жабык да воскресенье. Байке, буяң эч ким жок го. Эми рахмат, просто эле айтып койдум да, 1 апрель мен кубанбай экен десем. Кубанбай ушунча вес менен чуркап жүрүп, мен жинди болом. Анда кесиптештер жана көрөрмандар, мындай мүмкүнчүлүк качан болот эле туурабы? Кодул, пародист күндө эле келе бербейт. Мүмкүнчүлүктү кол кетирбей бирөөгө чалбайлыбы? Азыр чалбайлыбы, эфирде. Сиздин номериңизден чалсак билинип калат, мен номер менен чалалы, мен телефон менен чалалы. Катуу үн чыгарып алып туруп, сиздин тамашаңыз менен каралып, калаган тамашаңыз кылсаңыз болот. Кимге чалалы? Бир номер айтсаңыз болот мага. Кимиси бар? Кимиси бар? Кимге чалсак болот азыр? Мен дагы ушу телефон жөнүндө бир телефон жөнүндө мындай номерлерди жаттап калуу дегенчи. Менде жок да, ошол телефон жөнүндө айтып бергеним деле ошондой да. Телефонда уру бар экен дегендечи. Маршрутка кирип барса бир киши турган экен. Көп кыздар келген, бир ушундай татынакай кыз келип, артына туруп алган экен. Тиги уру экен дайыма. Колдору мүт турат дейт, шыпылдап келип, артына келип тиги баланын кыздын жанына туруп калат дейт. Тиги кыз жанына туруп калса, карап турсам тиги кыздын соткасын урдап келет да. Урдап келди, ана бир кезде алысыраак туруп алып тиги бала чалып атат. Алло. Да, сизге ким керек? Айнаш можно десе, тиги бала мүнөт атпай сотканы алып. Айнаш сизби депчи. Тиги уру берип атпай. Анда тиги кыз да мындайраак экен. Айнаш менен сүйлөш. Да, конечно, мы встретимся, 6-чы микрорайон, рахмат байке деп берип коюп атпай. Мен телефон жөнүндө номердичи бирөөнөн алып алсам жөмүрү. Анда сизди кыйнабайлоого биз таптык. Жашыруун номер кылып туруп азыр Гүлжигит Калыковго чалабыз. Күмөндөр болсоңуз болот. Күмөндөр байкебиздин образы менен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Гүлжигит? Жакшымы? Таанып атасыңбы? Жок, ким болду бул? Мен күмөндөр. Ошо күмөн. Алейкум салам. Истерин эмне кылып атасың? Үйлөнөбүз байкеси. Ошол бир эме кылсак деп ойлогонбуз, концерт койсокпу деп. Чыга аласыңбы? Качанкы агай? Эме Кудай бурса, 1 апрелге кылбайлыбы? Апрелде мартыгынан За границага кетесиң. Кечкиге кандай болот? Келе аласыңбы? 7 апрелге агай? Жок, кечкиге. Кандай дейсиз агай? Саат 11ге бош болосуң, кечки түнкү 11ге. Агай, мен тиги бул суроолорду тиги неме жечип аткам, Канат Култаев койгонсуз. Канат Култаев. Анда ошого сүйлөшөйүнбү? Жакшы болмок агай. Молодец. Ошо контролдорду бүт ошо Молодец. Каражы ошо канат чылбай калып атыкпы. Эме мындай кылалы. Если эме кылса, канчага чыгып атасың я? Акчасы. Ошону деле билбейм агай, бүт эле тиги. Мен бир жерденбиз да, нарындан болсок, нарыным менин карыным дейт да. Тура байке, мен айтып коем, күмөндөр айке чалды. Ушундай скидкамен барып берет айтпайм. За границага каяка баргантасың? Жок, азыр кандай элек салдыртырды агай. Ай, мен ала кетпейсиңби? Ошоға кетейін агай, проблема жок. Эми 1-2 жерге барам, Германия, Швецияга барып, биздин эле англисче билем да. Макул агай. Болуп турам, эмне деп айтты? Эгер ошол Мен бир чалып атам, ушу менен Гүлжигит. Инимсиң деп чалып атам, антпесе вообще чалбайт элем да. Рахмат агай. Даже тайнеме чалбайм. Байланышы ошону байкачы, Канатка сүйлөшүп көрчүбү? Макул агай, анан чалсам сөз айтып коем.
ошол келгенин эметип ошол тияққа барып қалсам қанша бере аласың? Мен да екі жақты байқап бір заграницаға барып келсе қанша бере аласың сен? Ағай, тегел жақтан шақырған адамдармен сөйлесеміз ғой. Анан ошоға байланыштуу чечилет ғой. Ал қырғыздар эле чакыргандар. Ооба, кыргыздан башка биздики укмаган. Анда ас эле берип коюп мен ит кылат дейм алар. Ошо ағай айтабыз дейм, сиз ағай деген сыйлы ағайыбыз болсоңуз, анан кантип айтабыз. Ошол да бар. Колдо бар, алтын бар, кызык болбойм деген ой болуп атат да. Жақсы эле Кудай бурса, өзүң да кандай жакшы болуп, кушпоңбек болсун. Рахмат. Көп жашап менде эгиз балалуу бол. Рахмат, айтсаңыз келет. Ошол эми эки жакты ойлонуштурасың да, Кудай бурса. Буюрса ағай. Рахмат. Анан Жакшы туруптур. ким Гүлжигит? Ооба. Мен эмеде угуп атам көп артисттерден бильярдты жакшы ойнойт деп. Тренировка кыласып турбайсың ба? Занимация кылып. Жок ағай, 1-2 жыл мурун жакшы ойночумун, азыр ойной албай эле калдым. Азыр начар ойноп калдыңбы? Азыр көктөмдөр ойнойт дейм ағай. Ол көнбөй калса керек. Мени үйрөтүп, мени билесиң да. Сизди жакшы ойнойт уккам ағай. Кимдер гана менен ойнаган жокмун мен. Жакшы ойнойт уккам. Бир киештик эмес, 2 менен ойнойм да мен. Анан мен атып туруп мейлейм да, эң жакшысы. Кетип баратканда мейлейм катан көр, атып туруп кир деп кыйкырып ийем ката. Эстек болуп атам. Болуп турам, менин жанагындай байланышып, бирдеме Швеция, Певеция болуп койсо айтып кой. Меники деле гонорарым аз. Единица салвант болса эле болот ма? Единица жолпол кире. 2 кукси, 1 аксу болсо болот. Болуп турам. Радиода отурган окшойт. Жок, радиода кантип болсун, радио маселе туугандар менен отурамыз, үйдө отуруп анан ойлонуп кетип үйгө конокко келишкен. Кастрольго барып келгем да жакында. Күбөндөр байкеге дел эмес окшойсуз. Койчу эле Гүлжигит ай. Койчу. Мен жиндеп, мен өмүрү бирөөнү туурабайм го. Болуп тур жакшы да. Болду, аман эсен. Ай, кандай менен Гүлжигит? Кадырлуу меймандар, Гүлжигит Калыков, салам Кыргызстан. 1 апрель кол чак койсоңуздар болот. Гүлжигит мырза, сизге Кубан Алимов чалды, чоң рахмат. Жакшы ойноңуз. Жакшы ойноңуз. Анча-мунча жерге чакырып коюңуз, Швецияга барып келели. Анда эмесе чоң рахмат Гүлжигит мырза сизге. Кол чабуулар жаңырсын Гүлжигит Калыков. Азыр Кубан байке телефондон сүйлөшүп атасыз, Гүлжигит менен сүйлөшүп атсаңыз, сиздин ушунчалык калп айтканга ушундай немеңиз мындай күчтүү экенин көрдүм. Мен өлө калп айтам да. 1 апрель эмес, мындай күндөрдө эле адамдарды, кишилерди алдайсызбы? Өлө алдайм да. Кандай сиз аферистсизби? Жок, аферист эле эмес. Переаферист. Аферисттен да керек болсо кыйыныраак. Аферист шакылдуу болот экен да. Кубан мырза, күлкүсү менен тамашасы менен сөз түрдө. Бул эми өзгөчө бир чеберчилик, бул өзгөчө бир оор кесип, адамды күлдүрүш. Айтып калат, адамды дегеле ыйлаткандан караганда күлдүрүш андан дагы оор депчи. Сиз кайсы убактан баштадыңыз эле дегеле мен адамды күлдүрө алат экен, мен кудул болоюн, мен күлдүргүч болоюн деп? 84-жылдан баштап. 84-жыл четверг. Да. Четверг эмес, четвертен өттү. Среда экен. Среда саат 12. 12. Как раз четверг. Канча килограмм? 35-32 килограмм. Ошол кезден кеп баштайлы, Кубан мырза. Эми биринчи жез кемпир болуп чыккам. Чыгармачылык жашооңуз дегеле оор кадам менен башталган экен. Өтө. Кубан байке сиздин дагы бир мындай бир жаныбарларды туурап неметкениңизди көргөм да. Эң биринчи жаныбар туурап чыккан ошол Сырыкта 92-жылдары кескелдирикти. Кескелдирик бу. Төөгүштү, бүркүттү, анан акарачканы. Акарачканы. Азыр акарачканы бышырылган акарачканы Жок, бышырылык. Жаңы союлган. Жаңы союлган. Өлгөн акарачка. Анда ошолор туурабы? Мен эми ошол эки туураган эмелеримди мен бир азыр кудулдарга окшоштуруп, ар кимге окшоштуруп калам. Мисалы кескелдирик, кескелдирик Абдылдан туурап рейне.
Абдулла кез келдірек болса қандай болмақ? Мүтті өрет қой. Абдулда. Кез келдір. Абдулда кез келдірек жақсы дегендер қол шағалар тұрғандар. Жақшы. Екінші кем екен, екінші. Екінші, күмөндөр бар екен, бүркіт. Бүркіт, күмөндөр бүркіт. Бәрекелді. Жаныбек байке, шорпо, аю. Мен әме бірдемен айтып кетейін. Қол шағылсам жасың. Менде көп нәрсе күтіп отасыңар. Сатираның өзі қысқа нұсқа. Жаңылы маға маалымат келгіші ойынша, сіз сатира даярдап келдіңіз. Мұндай мүмкіншілікті бош кетіргенге біздің ешқандай құқығымыз жоқ. Қырғызстанның ішінде 7 миллион халқыбыз, дүйнені қыдырып жүргендағы 3 миллион халқыбыз, және албеттеле бұл жақта отырған 100 мейманымыз бары сізді күтіп тұрады. Bir сатираңызға көп болады. Бүгін біз сізге көп сұрау бербейлі қойлы, анткені күлкі күні болғандықтан сізден жалаң ғана күлкі күтеміз. Келіңіз байке, ортаға шақырыңыз. Қол шағалар жаңылсын, ортаға сіздікі. Бұлай қатырақ шығып қойғылашы мені. Жастықта, жас кезде қандай соны? Мұнаке, апаларымыз, үшерде отырған апаларымыз бар. 16-ны түреген апаларымыз бар. 16-ны ал кезде узи, пузи жоқ болчу. Қаным түгеніп қалды. Мұна 16-ны түреген. Ушыл чоң апам, біріншісін түрегенді өз айтып берген. Байқабай түріп алып біре. Чүчкірім деп. Шере! Еліңдері қыстырбай. Азырқы жаштарчы, ой мама, ой бөрігім, ой қаным түгеніп қалды, ой арбуз жейм дейді балакет жегір. 31 декабр, қаяқты арбуз. Ой, узи, музи, пузи. Балдардың имандылығы қандай сон. Апаларымыз қандай сөздерін айтшы, тарбиялы сөздерін. Азырқы апалар антып айтып әткен, ай кредит алым, чо сидеш, туда бегай, сюда бегай. Чұрқа, оша жігітті қарма, ал байдың баласы кен деп. Елгерік апаларды қарасаң, бір апам бар әлі. Бір апам ошал тұрмышқа шығарда, ұрдап қойып өспі десе, ошалап ұрдап атат дейді. Улар тоулу тодо ойнойт екен, улума тарынғаның болбойт екен. Қанчалық бормағызып балам десем, ал улым өз аялын, ойлойт екен. Көшеде өлің көрі. Қыран құш қыр асманда жойлойт екен. Қызыма тарынғаның болбойт екен. Тұрмышқа шықпады бе? Онжурқан, тефаль, спальник, холодильник, телевизор, чудо-печка, бүт барын алып барып берсем дағы. Алғызым төр күнінен, ташығаның қойбойт екен. Күлкі өмір ұзартат демекші азыр жоқ дегенде бірі 5-10 мүнітке өмір ұзарт қалды шойт тұрғандар. Қуан Алимов, қол шағалар. Барекелді. Қуан байке, бір ғана күлдіргенді емес, бей жағынан да жақшы билесіз. Биден, құдай биді жақшы. Bir билеп бербейсіз бе? Қайсы биді билейін? Өзіңізге жаққан. Андай қылбайыз, Қуан мырза, келіңіз анда, бей жақтан қиын болсаңыз ортаға шақыралы. Бірінші Қуан Алимов, Назира Жетегенова, Гүлчана Атақанова. Би батл. 1, 2, 3, кеттік. И қотырыз. Sick.
That's right. That feels so good. Up in your arms. Barakelde, barakelde. Puan Mirza. Bravo, bravo. Bravo. Талант. Қалай қатырақ қол шабамыз, қырғыз елі. Нихома салам. Қолды бер қойыңыз маған. Нихома салам. Албетте, бізде де қалмайды ошандай эле келген қонақты құрғыл кетірбейбіз. Мен ұмытып қалсам дағы мен ежекелеріме ешқандай рұқсат бермейді. Мен ошон Бізде дағы берік бар. Санжар, мен ошон үчүн келгем. Болды. Бізден ошол Ертең менен турсаң да ата, уктасаң да ата. Мен муну сатам мен. Ата фирмасы. Фабрикасы биздин берүүбүздүн башкы демөөрчүсү. Сөз түрдө сизге ыйгарып койгузат этиңиз, жеңебизге болсо дейдиңиз, видеолорго болсо дейдиңиз, эркин микрофон. Биринчи элибизде тынччылык анан үйлөнгөндөр бар мына отурган. Үй бүлө бул өзүнчө бир мамлекет болот. Ошо мамлекетиңиздер тынч болсун, аман болсун, тынчтыкта болуңуздар. Кудай буйрса, салам Кыргызстан, Нихома Кыргызстан, Hello Кыргызстан. Дайым ушул передача алга жылай берсин, ушуну чыгаргандарга Кудай таалам бере берсин. Биз бар бололук, эч качан оорубаңыздар. Ысык көлгө келип кетиңиздер, Кочкорго келиңиздер. Менден бир топоз. 1 апрель. 1 апрель. Ошо айтыптым. чоң рахмат Калмайке сизге дагы. Анда бүгүн дагы майрамдык эфирибиз болгондуктан Сүрөткө түшүп коюңуз. сүрөткө түшкөнү дагы башкача кылалы. Сиздер бир качуу дем күч берсеңиздер, байкебиз менен сүрөткө түшөбүз. Мен жана селфини айтам деп тилим келбей калды. Эме атпайм, сливти. Селфил дейбиз. Селфил. Диреки. Эй! Байкем, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз сизге. Келип туруңуз, үйдү көрүп алдыңыз дегенде. Чоң рахмат, чыгармачыларыңызга ийгилик, бар болуңуз, аман болуңуз, мен соолукта болуңуз. Апрель эл аралык Чоң рахмат күлкүңүзгө. Күскөтана тамаша Куан Алимов. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүң жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата жашоо таттуу карачы. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары дасторконуңуздардын үстүндө болсун. Ар дайым жанга жагымдуу, ден соолукка пайдалуу, анданда эң кызыгы Кыргызстанда өндүрүлүп чыгарылат. Ар бириңиздердин дасторконуңуздарда Атанын таттуулары болушун каалайбыз. Кийинки коноктор кимдер? Кийинки коноктор дагы сонун коноктор. Кыргыз эли азыр ушунчалык жылдыздар жанып турган, чынында азыркы биздин жаш 21-кылымдын кандай десем, заманбап куудулдар оюндачы. Аз көрөбүз кандай. Кандай билдирет экен да. Анда кел ана Санжар чакырып берсин анда көрөлү. Күлдүргөнүн көрөлү. Албетте эле, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, менин кесиптештерим айткандай эле, жаңы заманбап жаш күлкү чеберлери 50 жылда эл жаңа демекчи, бул куудулдардын дагы азыркы доорунда өсүп бараткан таланттуу күлкүнүн үстүндө иштеп аракет кылып жүргөн таланттуу мырзаларды чакырып келдик. Тосуп алыңыздар. Азамат Исмаилов жана Самат Эркинбеков Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында. Эки бою уппулсун проставка деп турбайбы. Саламатсыздар. Куш келипсиңер алтындарым. Жашар. Маанайлар жакшыбы?
Жакшы. Майрамыңыздар менен бир жолу да. Мана что-то көрүнбөйт. Бирге болсун. Биз ойлоп атканбыз да, Самат менен Азамат келатат деп, мен азыр ушу тамашачылардын, азыркы жаштардын арасынан Биз деле силерди ойлоп атканбыз, телевизордагыдай эле фигурная го депчи. Анан кандай экен? Таң калып калдык силерди көрүп эле. Сен дейм экенбиз. Ой, андай болсо жыргабайлы, Андай болсо. Жок, менде эмес, Азаматта экен. Же Эмилде, азыркы учурда Эмил башкача болуп кетти. Кандайсыздар, куш келипсиздер, жүргүзүңүздөр менен. Анда эл журт менен, телегөрүүчүлөр менен бир учурашып албайсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым, урматтуу кыргызстандыктар. Самат жана мен Азамат экөөбүз келип кичине салам Кыргызстанда сулуулук пайда болду окшойт. Жылуулук. Сулуулук. Жок, сулуулук бар эле болчу, жылуулук керек болот бизге. Азыр естественный сулуулук келди да, мындай жашалма эмес, боелма эмес, чыныгы сулуулук келди. Саламатсыздарбы, ардактуу телегөрүүчүлөр, ардактуу достор, кубанычтабыз сиздер менен көрүшүп атканыбызга. Буюрса жакшы бир кеч болот деп ойлоп атам. Самат, мүмкүн болсо азыр сиз өзүңүздүн образыңызда орусча сүйлөп бербейсизби бизге? Мен ойлойм, телегөрүүчүлөр дагы, көрөрмандар дагы сагынып күтүп атса керек. Кандай дейсиз? Можете на русском сказать все это? Конечно, можем, что такого. Вы тоже из наших, да? Нет, мы соседи. Соседи? Да. Вот он же алайский, вот, тоже из наших. Ты откуда пришел? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый женский род, а также мужской род. А также детский род. Здравствуйте. Сегодня будет очень весело, и все хорошо. Я тебя сделаю. А мен Санжар, Саматтын жашынакай тамашасынан кейін Азаматқа эле өтсөк, мен Азаматты чынында талантын баалайм. Өкүл апа коем деп мени алдап кеткен. Үйлөнгөндө да чакыр болгон, до сих пор таарынам, бирок баары эле жакшы көрөм да. Анан кийин эмнеси таарынбай калган себеби, жашынакай болуп мен сиңдимди алып тур да, таластын күйөө бала болсо болобу, ошондойбу? Анан кийин сенин бир жамакчы эмең жагат да. Акыркы күндөрү жанагы комус менен айтыштарды дагы сонун ойноп калчу элең, ошондой бир жамактап бербейсиңби? Бизди мактап мындай кичине. Күлкү күнүнө карата, же болбосо салам Кыргызстан, же болбосо бизге, же Саматка тийишип бир жамактап бербейсиң. Мен комус болуп турайын, чыңгыр деп, Чаңгыр, сен эме тоналист сен билесиң да? Тоналист чыңгыр болуп турам да. Комуздан баштап биринчи. Настройкалап алайын азыр. Зың. Анда эмесе, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, салам Кыргызстанда эксклюзив сиздер үчүн Азамат Исмаилов жана Самат Эркинбеков. Бул номерда Самат комуз болот, Азамат ырдайт. Кол чалат. Чыңгыр, эй, чың. Ассаламу алейкум, ой, кымбаттуу биздин туугандар. Чыңгырың. Сол жагымды карасам, сулуулар отурат маңдайда. Чыңгырың. Ал эми ортосунда бир жигит отурат. Анын сулуулугу кайда? Чыңгырың. Оң жагымды карасам, комузум турат типичке. Чыңгырың өзүң ичке. Комузум жөн эле чертилбейт, айтышып калат алдагы. Комузум эгер айтышса, муштумум түйүп мен деле оозуна бир аз жайлайлы. Чыңгырың болуп каласаң абайда. Кыскасы мунун баарын таштайлы, жакшылыктан баштайлы. Бүгүн күлкү күн экен, мына ошону гана айлы. Азамат барекелде. Мынакей Азамат менен Саматтын дагы болсо өнөрүнө күбө болуп атабыз. Бирок силер тамаша шоуда канча жыл эмгектенип, канча кыргыз элине күлкү тартуулап келдиңер. Бирок акыркы убакта байкасак, тасмаларда бир жарык ролдорду жаратып, көп эле тасмалардан көрүп келатабыз. Силер катышкан ошо тасмалар кандай хитке айланып, өзүңөр деле аны билсеңиздер керек. Ушу кино жаатына кандай өтүп кеттиңер? Кино жаатына мен толук өтө элекмин. Бир толук өткөндөрдөн сурайлы, мына кинонун аталары да бар. Самат, мисалы, азыр ар бир экинчи кинодо Саматтын ролун көрүп атабыз. Үчүнчү. Экинчиде Рахат Божокоева. Мен жалпысынан ушул өнөр жолуна 9 классымды бүткөндөн кийин келгем.
көбүнчөсү көпчүлүк балдар менен улуу тамашалоочу, өзүм досторум менен улуу. Ал учурда жигиттер студент болчу, мен болсо ошол мектеп учурунда эле келчүмүн, мектептен чыгып алып тамаша ойноп. Кыскасы ошол жаштайымдан келдим, тамашада ойноп жүрүп, анан бир режиссерлор Эрнис Абжапаров агайыбыз жюриде калыстар тобунда отурчу. Мен ошо бир сыйра ошо Доплюсванын тарыхын айтып кетейин, кандай болуп, эмне болуп келип калганынчы. Сахнада бир Бишкекте ошол жылдары Тимати келген, аябай актуалдуу болуп аткан. Анан мен ойлонуп тур, анан мен дагы Самати деген шутка жазам, Тиматинин экинчиси варианты чыкты деп анан бир тамаша жазып, орусча рэп окуп чыккам да. Ошону Эрнис агай көрүп, ошону жюриде калыстар тобунда отуруп, бир идея келип кетти да. Ушул бала жөнүндө, Самат жөнүндө бир фильм тартсам, орусча билбеген, бирок рэп окуган бала жөнүндө тартсам бир кызыктуураак болот эле деп бир ойлоп коюптур. Анан күндөрдүн биринде ошол Эрнис агайга Экар студиясы келип кино тартып бериңиз, ушундай жакшы бир кино тартып керек болуп атат, айылдан келген бала тууралуу депчи. Ошентип айтып калса Эрнис агай дароо оюна келиптир, баягы ойлоптур, меничи өзү айтып берген агайчы. Мен сени ойлодум дароо дейт. Анан кастинг кылды. Кастингде ошо белгилүү Кыргызстандын бир ырчысы, анан мени чакырышты. Анан ошо кастингден 3 күн болду, 3 күн өтүп, кыскасы киного тартылып калдым. Жаңы ошо кино жаатына келгенде Эрнис агай көп нерсени түшүндүрүп айтты. Бул деген сахна эмес, сахнаныкы так бир башкача, муну кичине жан дүйнөгөн ойношуң керек деп анан ошондон бир аз кино көнүп анан өзүм дагы сөздөрдү кошо баштадым. Агай, мону айтып койсом болобу? Жок, мону айтып койсом болобу? Болот. Будыш деп койсом болобу? Ушундай кино тартылып атканда чыгып кеткен. Кыскасы ошондой тамашоо аркылуу кино башталып кетти. Учурдан пайдаланып ушу тамашоонун редакторларына, жетекчилерине ыраазычылык билгизип коелук. Ошол аркасынан ушул жерде турабыз биз. Чоң рахмат. Самат. Мен дагы айтып кетсеңиз, деги эле жашоодо ушундай окуя болду. Эми албетте сиз эми азыр өмүрлүк бактылуу сапарга аттанып, келинчегиңиз менен кол кармашып, үй бүлөк жашоо башталды. Эми ал эмес, деги эле ага чейинки доорлордо сиз менен ошондой окуя болду эле, деги эле орусча жакшы сүйлөгөн, кыргызча сүйлөй албаган бир кыз менен сүйлөшүп калып, ушундай кызыктуу жашоодо окуялар. Көп эле болгон. Эми мен Кара Балтада медициналык колледжде окудум. Жатаканада жашайбыз, анан көчөгө чыгып кеттик, дискотекага деп ошо группалаштар менен балдар болуп чыгып кеттик. Анан группалаштар Бишкекке кеттик, үйлөрүбүзгө кеттик болуп, анан мен калып калдым. Кечки саат 8ден кийин жатакана жабылчу да. Анан жолдон келатып менин болгон оюмдун баары вахтада орус кемпир отурат да. Ошого болгон ситуацияны кантип түшүндүрөм деп келатам да жолдочу. Анан бир нерсени калпачы керек болуп калды. Апам келип калыптыр, мында болуп калыптыр, тигинде болуп калыптыр, бир жака барып келе калдык да. Кыскасы дискотекадан келатканыбызды билгиси бериш керек болупчу. Анан эменин вахтерша апанын орус кемпирдин жанына келгенде өзүм жоготкойдум, эмне дешимди билбей калдым. Извините меня, пожалуйста, я опоздал деген сөздү айттым. Башка айта алган жокмун да. Киргизбей койду мен ошо ойду. Бирок күн жылуу болчу, эшикте балдар ойгонгуча жүрдүм, айланып нары бери жатакананы тегеренип жүрүп, анан таңкы бир 5-6-ларда студенттер эрте туруп сабакка даярданышты. Ошол кезде телефон чалып, анан кийин орусча жакшы билген бирөөнү ээрчитип келип ортого түштүрүп отуруп анан киргем да. Ошол үчүн айтат да, көп тил билесиң дегендей. Ал эми деги эле чет өлкөгө чыгып баратканда биз Назира эжеке курама команда менен, тамашоонун жигиттери менен көп жака катышып калганбыз, көп жака барып калганбыз. Азаматтын дагы бир ошондой бир окуясын уккубуз келип турат. Колдон келишинче бир балким өзүңүздүн командаңыз менен болобу, балким Саматтар менен болобу, деги эле жашоодо тамашоо убагында кызыктуу окуялардан бир бөлүшүп кетпейсизби? 1 апрель күлкү күнү дегендей. Стамбулда жүргөндө болуш керек, Стамбулда жүргөндө биз Санжар экөөбүздүн полиглоттордун урушу деген бир тамашабыз болчу. Анан көп тилде сүйлөй беребиз да. Анан кинодон көрүп эле жаттап калчумун тилдердичи, кытайча, французча, англисче, япончочу. Анан сүйлөсөм эле окшош берет, бирок мен сүйлөгөн такыр сөздүн мааниси жок да. Анан туристтердин арасына кетип баратып, анан Санжар экөөбүз сүйлөшүп баратабыз, анан нишуда хавны шишуда ватсың эле амалсы пүнжүңө шуатсы десең шаңшуасы деп коет булдагычы. Анан өтүп барат, биз булар кытайлар экен депчи. Анан бизге келип алып, кытайлар келип алып, неме деп атпайбы, биз менен учурашып өзүнүн тилине бирдеке айтты да, силер сөгүнбөй эле деди окшойт да биздечи. Анан сетте өтүп бараткандар дагы ошентип булар кытайлар экен деп түркчө сүйлөшүп бараткандарын түшүнүп калат, орусча сүйлөшүп айтып бараткандарын түшүнүп калдык. Кытайларда карасаң, тиги бою кичинекей сулуу Кытай экен, жанында Кытай эмес экен деп ошону айтып калат да.
Ошондой сыяктуу окуялар болгон да, интересный окуялар. Андай тил боюнча Азаматты жаңы эле билдиңиз да, бул деген көп ар жак бер жак тилдерди кичине окуп калып жаттап калар. Ошондуктан биз азыр Азамат сиздин уруксатыңыз менен реклама тарталы. Салам Кыргызстанды көргүлө дегенди дүйнөгө айтып чыгыңыз. Бүт билген тилиңиздин баарын колдон айтып чыксаңыз болот. Бул экран, бул камерага караңыз. Ичинде Салам Кыргызстан, биринчи коомдук канал, Азамат, Самат, 1 апрель, күлкү деп калаган сөздөрдү колдонуп кетирсеңиз болот. Анда эмесе сиздер үчүн биз эң көп тил билген адамды чакырып келдик. Тосуп алыңыздар, Азамат Тио. Рахмат. Спасибо большое, Санжар. Thank you very much, okay? 你说的好朋友，谢谢说的话，真的两毛子，平均个说真的，我的Кыргызстан үшін жоғы,真的сама цены времени, деге деге страшно, танцун деге, салам Кыргызстан, көріңіздер. Жолы плахта месячел, бланжи, жетемдеки акша шлафан бонжинбеки актане, дунан дыдылмо. Олемеге gracias, desgracias don muchachos, барыңыздар ордыңыздарга отырган тос, телевизордо койгон тос, салам Кыргызстан көргөн тос. Кохоро, айсыру хито, кохоро, киригигидо, кумода басындырайда, Нагасаки болду беле. Суйнуриде. Бұл японча мында жақсы сөйлесеңдер ушундай боло берет да. Ошол анан салам Кыргызстанды көрүңүздөр. Аябай жакшы долбоор, экеже жана бир жигит аябай жакшы алып барышат. Күлкүлүү болот дайыма, өзгөчө элдин аягында ошо программанын аягында экежени ушакташканын көрөт экен көбү. Биз ушакчы эмеспиз, эме калп айтпайм, калп айтсам айнем келин ол 45-размерде солдатский сапа кийип шпагатка отуруп калайын. Биз шыбакчыбыз. Шыбакчы. Эгерде шыбакчы керек болсо чалгыла. Биз жана андала менен кол менен шокобуз. Азамат, Самат дагы бир суроо сиздерге. Мисалы жана башында айтып кетпедиңиз, силердин формат башкача, кыска элдерге жеткирүү. Сатираны, интермедияныкы узун да. Ошо интермедиа ойноп көрдүңөр беле? Тамашоодо бир чоң конкурс бар да, STEM дегенчи. Ошол интермедиа катарында ойнолот. Канча мүнөттүк ал? 5 мүнөт ойнойсуң, бир эле тамашаны узартып. Ал деле кыска эле экен, Кыска эле болот. Азыр биз сатира ойносок, биз айткан ролдорду аткара аласыздарбы? Эч репетициясы жок эле. Эми колдон келишинче аткарабыз. Анда азыр аткарабыз, макулбу? Анда эмесе чочко мошко ит ролун аткарпай жок, биздин кесиптешибиз Назира эжекебиз дагы, Гүлжан эжекебиз дагы өздөрү деги кесиби куудул. Ошого бүгүн баарын эле ойногондордун сатираларын көрөрбөй, сиздер дагы бир ойноп бериңиздер. Азыр ушул учурда биздин көрөрмандар кол чабуулары жаңыртып берсе. Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, даяр болуңуздар. Назира эжеке, сиз анда реквизиттериңизди даярдап берсеңиз болот. Азыр Назира айым келгичем биздин өзгөчө сыймыгыбыз Гүлжан эжекебизден бир тамаша көрөлү. Эмне сатира экенин өзү түшүндүрүп берсе керек, эжеке өзү айтып бересизби? Анда эмесе мен дагы бир отуруп кенен таарыстарды жыргап күлүп отурайын. Кол чабуулар, Гүлжан Атаканова майрамыңыздар менен куттуктап сахнада. Ай, эмне кол чабып атасыңар, мен жыргап аткансып, күйөөм көргөн жоксуңарбы? 2 айдан бери күйөөм жок, үйдөн чыгып кеткен 2 ай болду. Элин көрүп кан жаш катем деп жармаш эле калбайт белем. Артист деген адам эмес экен. Артист кетип атты, 2 айдан бери гастроль деп кетип калып жок. Кимдин күйөөсү, бул эркектердин көзүнө караган сайын эркектер өпкөлөйт экен. Кимдин күйөөсү үйдөн чыгып келбей, звонок кылсаңар албай, жиндиңерге тийип атса, менен үйрөнүп алгыла. Мен мындан күйөөмө только ушундай мамиле жасайм. Жакшылыктын тең эмес экен булар. Кандайсың жаным? Мен келдим. Азыр. Кандайсың жаным? Мен келдим. Келбе, кезилип кал, өрүн көрүп калайын. Үйдөн чыгып кеткенге 2 ай болуп калды. 2 айдан бери үйдө бала чака бар эле, эмне жатат, мал кел бар эле, чөп чартып болуп калды. Ойлобойсуңбу, баш жок, акмак эшек скотина, свол, зараза. Жок, мен силерди багайын деп жүрбөймүн. О, кыйрат баккандырдың, адатыңча 2 бетиге 200 сомдон 400 сомдон шудуң деп кирип келдиң да дагы. Жок, жанымда акырындан насүйүнчү болот дем. Насүйүңдү наскеңдин түбүнө катып ал, ушунча жылдан бери насүйү жедеп, эмне кылып кыйрат койдуң, я? Эй, мына үйлөрдү, тамдарды бүтүрүп атпайбы? Элиңди көрүп калган, үйдү чымчык деле, ит деле, мышык деле салып атат. Заңгыраган тамыңдан заңка жетип өлүп калайым, элиңди көрүп каласың. Эй, менби? Ооба, башың үзүлүп остановкада калып калгыш. Эй, сагам эмне болду? Сагам эмне болду? Сенен 30 жылдан бери коркуп жашап келатам. Мындан ары коркпойм, коркпогондо колуган келгениң кылып, биягы үстүндө болуп калды. Кечирип коюшка, мындан кийин бир сөзүң, 2 сөзүң, бир узаң, 2 ура мындан кийин. Болду, токтотчу, мен ачка келдим. Тамак берчи мага. Тамак жок үйдө, тамактын балекетин ал, эч нерсе жок үйдө. Жо, мен балдарым кана айнажик, мен. Жок, үйдө un калбай калганда бирден мешөгүн алмаштырдым. Жок дегенде, ошо балдарың ойлоп койбойсуңбу? Тетинекей, кичинекей уулуң эртең менен кечке ыйлайт, элдин атасына кыйраткан ата зор кептен үйдүн бурчуна отуруп атат, ата деп ыйлап атат. Эми жаш баланы акырындан алдап койду. Алдап атам, ыйлаган сайын алдап атам. Үнүңдү чыгарбай өлүңдү, атаң өлүп калган деп атам. Мен качан өлүп калгам мен? Ошентип алдап атам. Атаң тирүүдү да жаш бала үмүт кылат экен келеби деп.
Болды, тоқтот азыр. Не қыласың тоқтатпаса? Не қыласың? Малчайт. Малчайбайым. Малчайбайым, не қыласың? Не? Тоқтат. Тоқтатпайым, не қыласың? Өлтіресің бі, өлтір? Ой! Тоқтат. Ұшынша елдің көйінше ұрамда ұрбеға дүниеден. Ой! Ұншық болатыр, бір чағын, не? Жоқ, селер не күл отасың арай? Гүлет, ұшыларды ойлатады, дағы бір чапса кен дадады, ұшы айымдардың қуанышына қуаныш, дағы бір чағын де. Тоқтат балдым. Жаным, мен саға білдек айтайын ба? Айтпайлы қой. Жаным, сен тілің ачы олып қалыпты. Қаяқты бар екен ширин тіл? 2 айдан бері жіне жалаң ширин тілдерді көріп келдің бе? Мен де саға бірдек айтып қойын ба? Айт. Саға ұқшаған еркектің барынан жоғы, ачынан тоғы. Сен үйіңді, сүйіңді барын жейістір, ұрдым да қойдым, қол қойдым. Саға ұқшаған жаман еркекмен жашаған жақшы айлға қошын олғым жақшы. 10 балам бішкеге бар, өзім жағы семчіге сасам да бағалам. Мұндан кейін саға ұқшаған еркектерге орын жоқ, мен көзіме көрме шығып кет. Да пошел ты козел бұл. Жоқ, тұрғыла туғандар, ажыраштыр өзіңер. Жаным, тамаша. Тамаша емес, жашабай мен саған, мен ұқтың ба? Жаным, мені сүйесің бі? Мен сені сүйбеймін, сүйген дағы емеспін, сүйе да қалбайым. Сен сүйінің сызын білесің бе? Елімдіріп қалайын. Сен деген, мен сені сүйгені, общем сүйгені, сені көргенде мен жиркенем. Жананты бол. Шуншалық жиркенем, аллергия олым. Балды қарма жаным, өзің сабыр қыл. Жаным, сен айтпадың, елдің аялдары сонын машина меніп жүрөттім, сонын киініп жүрөт деп. Жаным, сен емне абиш айтадың, жаным, естесің? Өзің айтаттың, мына Lexus 470 деп. Мұны алып келбедім, жаным. Жаным. Не дейді? Еркеле одаттым. Не дейді? Жаным. Ителі олда. Бай. Не қылайын? Болчам, еркеле. Алып кетейін бе? Не олсы үшін алып кетейін, е? Болчам, келші. Сен ешексің, сен ешексің, ұқтың ба? Міне үйден кеткен бойынша 2 ай келбей қоясың. Мен селерді бағайын деп жүрбеймін. Сен үйде 2 күн жоқ болсаң, мен қорқам ғой. Ошын төлі айтпайсың, ұрып соққылы ойлы. Машина алып кетім, ертілі айтпайсың ма? Мен саған мұндай біртке сюрпризлайын өтпайым, жаным. Болды, өзің қарма, жаным. Жаным, тамақ бар бүйді? Бар. Не тамақ жасадың? Манты сантын бәрі бар. Ес, жаным. Анам, ол жерде 1-2 сөзіңі түсінбей қалдым да? Орысша сөйледің бе? Жоқ. Анам не түсінбейсің? Сен мені сүйбеймін дедің ғой? Ачу арасымен айтылған сөз. Анам, ол жерде тұр ол, сен менен жиркенем дедің ғой? Не? Ол жерде... Ой, тоба, мен қачан жиркенем дедім? Мұны ол жерде? Құдайға қарап сөйлей, ой, тоба, көз көріне оған жеңесің? Мен қачан жиркенем, сен рухтың арпы? Құдайға қара, асманда құдай қарап тұрады, қантып тоба қыл, жаққан қарма? Ұшындай жақшына қайғыздың өзін ұшындай жаман сөз шықпақ біле. Жолдан чарсап келген ұқшайын жаным. Жолдан өлі чарсап қалған, мейің шамалап қалған емес пе? Мен жаным, ол машта саға өтіп кеткен туылған күннен шын жүректен құттықтаймын. Точно маға? Бақтылы жасайлы, жаным. Қолча қойсың. Рахмат, бірақ мен де сағайым айтып қойым ба? Мен 2 айдан бері балдарды қара үйде отырам ғой, емесен балдарды қара отырыр, мен гастрольдеп келем. Жөншай, жаным. Баракелде! Гүлжайна Атақанова сіздер үшін. Келгеніңізге чоң рахмат. Бұл қолшайлар сіз үшін. Орныңызға отырып беріңіз. Ал эми азыр элдин баласы армияда 1 жыл жүрсө, кийинки чыга турган байке 10 жылдан бери армиядан келип тур туугандар. 10 жыл армияда жүргөн адам эми кандай экенин чогуу байкайлы. 1 2 3 баштадык. Саламатсыңар, урматтуу туугандар. Канат байке. Кутлуу болоюн деп мына. Кандайсың, Камат? Мен сени неме көмөдүмүн да. Сен телевизордон көрүп жүрүп эле постоянно өчүрбөйм. Ал эч нерсе эмес. Эшикте тиги Мурке брат келген турбайбы? Кайсы жана жинди Муратпы? Жиндичи жана афганист контуженный. Туйын, ал бака чейин келип отурду. Ал жаңы эле Ош базарда жүрбөдү эле. Ой, бери келип отур, эшикте ызы чыгып атат. Милициялар менен мушташ. Мен да бир жолу тегип калды. Конечно, көчөдөн кармап эле кыз тапирибизм деп атасың. Тапирим дейм. Келип тур анда. Киргизейинби? Жок, сен аны киргизбе. Бияка келчү болсом, салам Кыргызстанга вообще көрсөтпөйт. Сен андан көрө эч жаап салчы, жакта эч жаап келчи. Hoppa! Uzun, bergel. Kanday uzun ne oldu? Ne oldu? Sen ne oynadın beri şaka gel al bakat be. Sen bana kız tapirem diyordun bile. Kız tapirem diyordun bile. Tapirem. Kana. Hemen Murat.
Бияқта деген неме киноға тартылып атабыз. Ким, не кино отыр, сен не ойлодың, мен бияқа келбей Салам қалды. Қырғызстан кен. Салам Қырғызстан болмайды азыр, Қыста берме азыр. Мұрат, қыз мына мозерден еле бір қыз алып алшы. Қайсы қыз, моғыз десем не оптом ал өрейін? Мына тети қыз, гүл атты, тети гүл атты. Алда гүл атқан бі? Қой аның бұты тайтаққа. Анда мына, моғыз бұл о, моғыз. Қайсы? Моғыз, чачы сары. Моғы? Қой алдаң чачы өрттен көткен бе? Алда духовка башын тұғы алған ға? Башқа қыз жоқ бұ? Мұрат, алды мода да азыр. Какой мода? Алдан өрттен көттіре, башқа қыз тап берді отам, Бол тап бер. Сіз деген армияға орып келген, Афган соғысты көріп келген Мұратқа қол чағып қоғылатшы. Бұл Афган соғыстың. Мақтағайсың бе? Афган соғыстың батыры, Афганистан, ол майкасынан оқ өтпейді. Мен құдан Бұды деп, қыздарға оқшап сүйлермен де қыз тап бер. Қыз? Азыр мына Мұрат брат, 5 минут ауыз. Мен де өзім яқта бір қыздар таңдап. Біздің құданың қызы бар, ада жинді де ұшқа оқшауын. Давай, ап келші. Екі нормаль пара болып қалды. Давай. Алып шығайын ба? Алып шық. Мұрат брат. Бар ма қыз, бар ма? Қыз тап қойдық. Ким ал, ким? Деме? Аты ким? Нантайлашка. Нантайлақ. Айбан аты? Жоқ, қыздың елі аты. Жағал? Апкел, жақтасы өзіңді ала, мұқтың бұ? Ничего себе, мен алдаймын. Қарма. Барбаймын. Мына, Мұрат. Қач мұнда, баланы жашынан қатынды башынан енең дұрайды. Қарма. Бергел, зық қылабазын. Бергел. Мұрат, сен не 30 қачығып көйге тиме жүрересің. Тиме оға, мұна саға жақсы көйе тауып қойды. Мен тиме, жігітім бар. Киме сен жігітің? Мен жігітім Нұрлан Насип. Нұрлан Насиптің басқа қыстары толтыра. Бергелші. Ұзын бергелсің. Аз қой отыр. Бергел, нике қый алам мен. Нике қыям. Бергеле. Нике қыям. Бақтылы болсын, 2 жаш. Өкіңір бақтылы болысыңар, маға да бар. Бергел, қайқа кетіп бұртасың. Не ол дейм? Не қылам мен? Ома қысқа бірдеме дөйсің бе? Не дейм? Өкің некен қиым алдық ба? Бергелсің, мен вообще армиядан келген қысымен сөйлешіп көрілікмін деп. Не дейм? Бір-біріңерді қарасыңарды. Ана мұндай қалач, өкің бір-біріңерді қара қалач. Моны қарайым ба? Моны қарасан. Нерім біріне солып кетті ғым, неғым, не бұл не олатып неғым? Ал сүйі. Сүйі? Қайра қарайым ба? Қара. Бергел. Мұндай қылшы. Ертең оқысын смайнма қачы. Той бересіз. Мұна барын жақырам. Бардығар келгіле мақыл ба? Алан бізді сүретке тарт қойшы. Аяма өкөсін пригласительныйға чақырайым палчандар. Менде фотоаппарат жоқ та. Мұрат, сотка олау. Соткаңа шықпайды. Шығарып берем мен. Давай тартанда. Боле. Аял ылдый отырады, ылдый ол. Чырық. Мұндай қыл тартсаң, мұндай қыл. Армиядағы да қыл. Чырық. Индийский кинодай тарт. Паликеттің барын білесің ғой. Чырық. Нар баққа сүйем тұрғандай тарт. Чырық. Болды? Кеттік. Болды, мұна дағы чырық. Кеттік демейсің? Кеттік болды. Кеттік давай. Тұр. Алға келесің, нұрғытырмады. Не үйлі тұтасың? Аял мұлғын ала кетті сен. Өзің кеттік дөдің бі? Кеттік сәлі кете өресің, мұның осы ала кетпейсің. Не қылайын? Кешірім сұрайын. Еркек кіші аялдан кешірім сұрайды. Саппадлы одым. Жентілменсің ғой, кешірім сұрап қойым. Сұрайын бі? Сұрап қойым. Обида олбасын так. Ештек емес, жаным. Молодец. Бір музыка қоп қойшы бақам мен, биле олайын. Мияқты билем, мияқтан сұрайсың. Музыкант бір музыка қоп қой. Айт қой, Санжар, бір музыканы. Мұна баштал дейін. Кеттік бе? Омен билейін. Қол шаулар жаңғырсын, браво. Баракелді. Қол шаулар, салам Қырғызстан, біз олантауыз.
Келіңіз, ушул бойдан эле келе бериңиз. Мурат деп жүрдү сизде? Келіңіз, Азамат, Самат, сөзгө чыгып коелу. Биздин долбоорубуздун ушундай салтыбыз бар. Жылдыздуу селфи деп коебуз. Мураттын жанына сен отур. Анда эмесе, Самат, Азамат, келиңиздер ортого чыгып бериңиздер. Кол чабуулар. Самат, Азамат, мунун үстүнө чыгасыздар. Сын кетпейби? Сынбайт, эчтеке болбойт, муну текшердик. Үстүнө чыгасыздар дагы. Мен сын кетиши мүмкүн Мураттын. Үстүнө чыгасыздар дагы анан таймаш башталат, мушташ башталат. Каасаң башка, курсакка, бутка деги эле кулатыш керек, бияктан түшүрүш керек. Мындай кылмай жокпу же барбы? Калагандай. Ошондой келатканадагы бул тосуп койсоңуз дагы болот. Бул жагында кичине найзалар бар ушунда. Макулбу? Давай. Аны эмесе кеттик, чыгыңыздар. Теле көрүүчүлөр, мушкерлер, секунданттар, жардамчылар, артына туруңуздар, алыс кетпеңиздер. Салам Кыргызстанда бүгүн 1 апрелде өзгөчө күлкү күнүндө мыкты бир таймаш. Самат, Гүлжайна, Азамат, контужный брат. Мурат брат. 1, 2, 3. Биз жылабыз. Кеттик. Bir eseptelbeyt. Bir. Молодец. Ököten kulak kaldı. Bürö kalıp kalış gerek. Мурат сүйлөшүп койчу бу апарчу. Анда эмесе. Мондай олтуруңуз. Даярсыздарбы? Кол чабуулар. 1, 2, 3 кеттик. 2, 1. Самат. Бун чоңура жок белең. Şaşmay tur. Ökölö. Murat. Şaşmay turgula. Dayar sarбы, Самат, Азамат, кеттик. Авайласаң, үкем. Bravo! Ököтең тең болуп атат азыр анткени түшүп кетти 2-2 болуп атат азыр. Экөөтең түштү. Азыр силер кармалбадыңарбы? Эми супер финал 1 буттап турабыз. 2-2 болсун. Узунураак карма. 1 буттап. Даярсыздар. Азамат даярсызбы? Азамат тапанчасына даярдап атышат. Алдан сен узун карма. Аха. Келиңиз Азамат, мен моңузду даярдап кой микрофонуңузду. Даярсыз Азамат? Кеттикпи Самат? Бул финал. Азыр жеңүүчүсү ким жеңүүчү болсо ошол жеңет. Бир жол жеңбедим беле. Бир жол уткан. Ошондо 2-2 болду. Азыр финал болот. 3-2. Азамат бир жол кулаган жок. Ана 3-2 экен анда. 3-2 болуп атабы? Сеники 3 болуп атабы? Сеники ок болот. Анда 2-2 экен. 1-2-3. Кеттик. Молодец. Азамат. 3-3 болдуңар. 3-3 болдуңар. Буякта эме экен. Күч бирдикте. Достугутту. Андай кылбасак азыр Самат менен Азамат, Гүлжана менен Назира мушташ кетти деп турганда. Анысы сүйүктүү келебөрчүлөр азыр биздин эки Самат менен Азаматка Санжарга таттуулардан алып коюш. Караке кол чап багыла. Самат, Азамат, келиңиздер. Өкөңүздөргө. Мындай кармалаңыздар. Мага деле бир конфет бере, Самат. Чоңунан эле берейин. Мурат. Чоңураак бат, брат, аттак ништек. 1 апрелде сиздер үчүн көңүл тартуулаган, күлкү тартуулаган Азамат Исмаилов жана Самат Эркинбеков болуп кетти. Кол чабуулар менен узатып алмакчыбыз. Рахмат. Жакшы барыңыздар.
брат, сөз бар да. Ал біз кеткенден кейінші. Шуақчы қалды да. Оша шуақ сүйлегендері жақтан шықтан сәт кірді. Болды, бермешті. Зық бұл қоманы. Жашарыңыздар. Келіңіздер. Барыңыздарға біз дағы бір жолы жаздың жадыраған күндерінде жағымды көріп беріп тұрыш үшін барыңыздарды мейримге шақырабыз. Мейримге барсаңыздар, монда сұлу боласыздар. Бақ шіркін қандай сұлумын, Урматтуу кыргыз айымдары, барыңыздарды жарашыктуу кийинип, эң негизгиси сиздердин чөнтөгүңүздөргө дагы эң ыңгайлуу болгон магазинге чакырабыз. Дарегин билгиңиздер келсе, 5 Сары Сити, 2 этаж Тин Шоп магазинине кайрылыңыздар. Бардык кийимди таба аласыздар. Қойтырсаң, аяқтадыр емес. Алена бар ғой? Ооба. Анда караванда 1 этажда бутик деген 6 бар екен, ошо мощный кийимдер бар екен де. Да? Ошо жакка бар көрсөң. Анда келиңиздер, барыңыздар, чакырабыз. Мындай көйнөктөр бар екен. Сен кимне айрылып калган? Ар бирөөбүз үйдө эмерегибиз эч кимде болбогондой эмерек колдонгубуз келет. Мен ойлойм, сиздерде деле ошондой. Эксклюзив бир гана Кыргызстанда жазылган жана 3 жылдык кепилдиги менен VIP мебелге кайрылсаңыздар болот. Санжар, мондай какты сатат экен, Турсаң, турсаң. О, братан, VIP мебель. Нормальный, мада ушундай таап берчи. Ушундай таап берели, бирок муну алып кетсеңиз болбойт байке. Эмнеге Бул биздики бул. Ардактуу теле көрүүчүлөр, күлкү өмүр узартат демекчи, бүгүн 1 апрель сиздердин өмүрүңүздөрдү узартканга аракет кылдык. Бул болгону эле 4-сезонубуздун алгачкы берүүсү болду. Кызыктын баары али алдыда. Албетте, кыргыз элиме жагымдуу маанай тартуулоо үчүн ар дайым эмгектенип келебиз. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Кийинки ишембиде жолукканча саламатта туруңуздар. Давай, кийингиле, күлчүргүлө, атак иштеге. Деп сиздердин кызматыңыздарда мен Мыкаев Санжар, Гүлжайна Атаканова жана Мурат, брат, барыңгырат. Салам Кыргызстан, кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Давай, Санжар, бир келсең, жүрсөң, Жүр, братан, жүр. Бергел, Гүлжан, бергел. Жаман күлдүм да. Сен күлдүңбү? Бирок вообще күлгөн эле жок мен. Жаман жылым келди. Мен аябай күлдүм, жанагы Куанбайке келди го биринчичи. Мен демеле. Огочу мошну ойноп эле ушейге келип алган, ташпак болуп, мышык болуп, күчүк болуп, нормально отурбайбы, эркектей болуп эле. Анады өпөң деп жерге жатып алып монтат го. Күлдүрүп атпайбы, Огочу күлгөн деле жокмун, күлгөн жокмун. Набыр жиним келди, уламдан Абдулда монт басаттыр, монт уш туурабы. Нормально, мош деле акылына жараша. Акылы деле азыраак киши окшойт, Нормально, сен мен акылыма да тийип атасың, Билбейм, чото. Кишен отсың, кантуу жок сөйт Мен жаман нервный, мен кан көргөм, мен андай эмелерди көтөрө албайм сөздөрдүчү. Нормально, ал мен братым болот да. Кийин келген конокторго эмне? Экөө. Ошо экөөнү зыкылдатыш керек болчу, качып кетпеди. Экөөнү беле жыга правка чап салайын дедим, эркек эмескен качып кетти. Эмнеге качып кетишти? Билбейм, атанын эмесин подаркасын алгандан качты го. Жок, өздөрү кандай аткарып, кандай мындай сактанып. Күлгөн эле жок, вообще күлкүм келген жок. Күлдүрө албай койду. Өздөрү деле мон керсейт бекен? Ошо жанагы. Керсейт али кете эле анда жүрбөйсүбү, эчтен кармап эле зыкылдата койбойсузбу? Жанагы кичинекейчи өзүнчө эле мен иштейт, мага шек келтирип атабы ушундай сен мен иштөө. Бергел, Жүрүс басып барып келебиз. Бергел.